Саламатсызбы? Менин атым Назира. Мен үй бүлөлүк медицина борборунда үй бүлөлүк дарыгер болуп иштейм. Жакында эле өз кесибим боюнча иштөөгө уруксаатты тастыктоо үчүн компетенцияларды көз карандысыз баалоо борборунун онлайн тестирлөө системасы аркылуу аттестациядан ийгиликтүү өттүм. Көрсө кээ бир кесиптештерим аттестацияга даярданууда жана аны тапшырууда кыйынчылыктарга туш болушат экен. Чындыгында андай деле кыйын эмес. Мен сиздерге бардык этаптар боюнча эмне кылуу керек экенин түшүндүрүп берем. Алгач мен өзүмдүн профилдик ассоциация менен байланышып, тестирлөөнүн графиги жана аттестациянын тартиби тууралуу маалымат алдым. Анткени буга чейин тестирлөө кандай өтөрүн өзүм да билген эмесмин. Эсиңизде болсун, аракеттерди сертификатыңыздын жарактуулук мөөнөтү бүткөнгө чейин 3 ай мурун баштоо керек. Профилдик ассоциацияга кайрылып, тиешелүү көрсөтмөлөрдү алган соң, мен керектүү документтердин топтомун чогултуп, аларды электрондук почта аркылуу PDF форматында жөнөткөм. Айтмакчы, аларды WhatsApp аркылуу же флешка менен да берсе болот. Тапшыруу үчүн керектелген документтердин тизмеси. Биринчи, аттестациядан өтүү боюнча арыз. Арыздын формасын KRMA Check It KG деп аталган Кыргыз медициналык ассоциациясынын сайтынан же ASSD Check It Med Check It KG деген аталыштагы медайымдар адистеринин ассоциациясынын сайты аркылуу табууга болот. Ошондой эле өз ассоциацияңыздын катчысынан алып пайдалансаңыз болот. Экинчи документ аттестациялануучунун каттоо картасы. Бул сиз иштеген жердин жетекчиси тарабынан кол коюлган болушу керек. Эгер учурда эч жерде иштебесеңиз, анда бул картаны Кыргыз медициналык ассоциациясы же медайымдар адистеринин ассоциациясы толтуруп берет. Эгерде сиз чет өлкөдө билим алган болсоңуз, дипломуңуздун нострификациялангандыгы тууралуу документтин көчүрмөсүн беришиңиз керек. Башкача айтканда, диплом Кыргыз Республикасынын аймагында таанылган болушу зарыл. Ошондой эле документтер пакетиңизге дипломуңуздун жана адистигиңизди тастыктаган сертификаттын көчүрмөсүн кошуп коюңуз. Андан сырткары тынымсыз медициналык билим берүү курсунан өткөндүгүңүздү тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү, анда сиз топтогон кредит сааттардын саны көрсөтүлүшү керек. Эске алыңыз, аттестациядан өтүү үчүн сизге 250 кредит саат топтоо зарыл. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, жеке күбөлүгүңүздүн, башкача айтканда паспортуңуздун көчүрмөсү, сиздин профилдик ассоциацияңыздын документтердин талаптарга ылайыктуулугун, алардын аныктыгын жана көрсөтүлгөн кредит сааттардын тууралыгын текшерет. Эгерде баары талаптарга ылайык келсе, катчы документтерди кабыл алып, аттестациядан өтүүгө уруксаат берет. Андан соң профилдик ассоциация аттестациядан өтүүгө уруксаат берилген талапкерлердин тизмесин түзөт. Бул тизме компетенцияларды көз карандысыз баалоо борборунун администраторунун колуна өткөрүлүп берилет. Андан соң сиз компетенцияларды көз карандысыз баалоо борборунун онлайн тестирлөө системасына катталасыз. Система сизге сынамык жана негизги тестирлөө күндөрүн белгилейт. Мен түшкө тыныгуу учурун тандап, кабинетиме кирип, эшигимди жаап, эч ким тоскоол болбой турган шарт түздүм. Алгач тестирлөөнүн жүрүшү менен таанышуу үчүн сынамык тестин тапшырып, андан кийин негизги тесттен өттүм. Аттестацияны жалгыздыкка тапшыруу өтө маанилүү. Анткени смартфондун же компьютердин камерасы тестти тапшыруу процессин жазып турат. Эгерде система оператору сизге кимдир бирөө жардам бергенин байкаса, тест жараксыз деп табылат. Тесттер саат 9:00-дөн 19:00-гө чейин жеткиликтүү. Тестке 120 мүнөт бөлүнөт. Ал убакытта 100 суроого жооп берүү керек. Ар бир суроодо 5 вариант бар. Анын ичинен бирөөсү гана туура. Системага катталгандан кийин белгиленген күнү компетенцияларды көз карандысыз баалоо борборунун тестирлөө платформасына кирип, тест тапшырууга өтөсүз. Платформага ноутбуктан, планшеттен же смартфондон кирсеңиз болот. Негизги талап түзмөктө камеранын болушу. Тест тапшыруу учурунда сиз экрандан өзүңүздү көрөсүз. Ал эми камерадан тартылган сүрөттөр тесттин жыйынтыгына автоматтык түрдө тиркелет. Маанилүү жагдайлар: интернет байланышыңыз туруктуу жана жетиштүү ылдамдыкта болушу керек. Смартфон же ноутбуктун заряды өчүп калуусу мүмкүн экен. Эске алып, алдын ала кубаттагыч даярдап алуу керек болот. Мен 100 суроонун баарына жооп бергенден кийин система автоматтык түрдө жыйынтыктарды түзүп, упайларымды көрсөттү. Бул жыйынтыктарды эч ким балл кошуп же алып өзгөртө албайт. Онлайн тестирлөө системасы жыйынтыктын протоколун түзүп, аны профилдик ассоциацияга жөнөтөт. Андан ары бул протокол Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине бекитүү үчүн жөнөтүлөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги бардык документтерди алары менен буйрук чыгарат. Дал ошентип мен квалификациямды тастыктап, практикалык ишмердүүлүккө уруксаат алдым. Татаал эч нерсе деле болгон жок.
эмне кылуу керек экенин кыскача жыйынтыктап айтып коеюн анда. Алгач профилдик ассоциацияңыздан документтердин тизмесин алыңыз. Бул документтерди электрондук почта аркылуу жөнөтүңүз. Андан соң онлайн тестирлөө системасына катталып, сайтка кирип тест тапшырыңыз. Бул ыкма абдан ыңгайлуу, көп убактыңызды албайт жана эч жака баруунун кереги жок. Аттестациядан өтүүдө ийгиликтерди каалайм. Компетенцияларды көз карандысыз баалоо борборунун онлайн тестирлөө платформасын колдонуунун жол-жобосун өзүнчө видеобуздан көрүңүз.